Иш сапардын алкагында суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев алгач Талас районундагы жаңы ачылган Муз-4 сүт жыйноо пунктунун ачылышына катышты. Муз-4 сүт жыйноо пунктунун өзгөчөлүгү суу самыр жайлоосундагы фермерлер өз учурунда бул жайга келип, сүттөрүн тапшырууга мүмкүнчүлүк алат. Анткени ысык алыс жолдо сүт тез арада заманбап сүт кабыл алуу пунктуна жеткирилет. Талас облусунун Талас районунун Кен кол айыл өкмөтүнүн территориясында суу самырда бизде жылда чабандарыбыз отурат да, фермерлер отурат. Алар сүт ташылган мезгилде жайкысын кыйналып келишкен. Анткени төккөн сүттөрү сүт тапшыра турган сүт заводдоруна чейин барганча ирип бузулуп кетүү коркунучу болгон. Азыркы күндө мынакей Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тапшырмасы негизинде, областтык ыйгарым укуктуу жана биздин Талас районунун акимдин тапшырмасынын негизинде сүтчүлөр менен сүйлөшүлүп, ошо танкер өкмөттүн демилгеси менен коюлуп берип атат. Муздаткычы бар. Ошо ар бир биздин өзөндөгү фермерлерден алынган сүттөр ушул жерге келип топтолуп, муздаткычта тапшырылып, анан кийин баягы сүт заводко чейин толук кандуу коркунучта жеткирилип атат да. Республикада айыл чарба министрлигинин демилгеси менен Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоору иштеп келет. Анын алкагында сүттүн сапатын жогорулатуу максатында атайын уйларды жасалма жол менен уруктандыруу жумуштары колго алынган. Анда ойлогонбуз, биринчи фермерден башташ керек. Фермерди окутуш керек деп туруп. Фермерди окутуш керек. Фермер осы малды кантип кармаш деп туруп окуудан кийин, анан кийин кандай кичи семейный молочный ферма болуш керек деп туруп, ошо позиция. Анан үчүнчүсү бул жасалма уруктандыруу, и төртүнчүсү бул мал сатып берүү болду. Ошо бул молочный кластердин башы. Ошондо бул биринчи фазада Ысык-Көл областы боюнча 5000-6000 фермер окутулган. Экинчи фазада Ысык-Көл, Нарын, Таласта 10.000 фермер окутулган. Значит, ушундай Министр Бакыт Төрөбаевдин андан аркы иш сапары Көпүрө базар айылындагы үлгүлүү көрсөтмө фермердик чарбасында уланды. Бул жерде сүт багытындагы уйлар багылат. Бул чарба сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоорунун каржылык колдоосунда салынган. Эски сарай бул Артуста турат. Бул шарты башкача болгондуктан жаңы заманбап шартта $1,500,000 долбоор тарабынан каржылоо жүргүзүлүп, заманбап сарай курулган. Бул сарайга өздүк салымдары бар. Биз болгону чатырын жабыш үчүн темир листтер берилген, профнастил, анан стропела, цемент жана резиновый коврик деп коебуз, буларды алган. Ал эми калган жумуш акысын бүттүгү өзү чыгарган. Жалпы 450.000 сомдой чыгым болгон сарайды куруш үчүн. Анын 135.000 сому биздин долбоор тарабынан каржыланган. Башкы максат фермерлерди санга эмес сапатка көңүл бурууга үйрөтүү болуп саналат. Анткени сүттүн баасы төмөндүгүн айтып, ар дайым фермерлер нааразы болуп келет. Бирок сүттүн сапатына көңүл бурулбай келет. Мындай ири чарбаларды жандандыруу менен сүттүн сапатын жогорулатуу башкы максат. Бренди бар да. Ошон үчүн брендти биз жоготпойлук. Эмне үчүн мен бул жерде чырылдап атам? Сапатын карайлык, тегин карайлык, буну карайлык депчи. Мен сиздерге мындай айткым, жыл сайын эл келет дагы, ауыл администрациясы келет, мына сүттүн баасы түшүп кетти, заводдогулар бааны көтөрбөй атышат, заготовительдер өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп атышат деп ар кандай сөздөр болуп атат, туурабы? Ошон үчүн ошол болбош үчүн мына сиздерге заготовитель болобу, башкасы болобу, биз ушул мындай айткандай туура оборудование алып, дайын аппаратты коюп, цистерналарды коюп, охладительдер, танкерлерди коюп, жакшынакай заводко апарып берсек, заводдагы ошол сүттөн жакшынакай продукцияны чыгарса, анда аны сатылышы дагы жакшы болот да. Эгерде сүт заводдун анын продукциясы сатылбаса, анда теги дыйкандын да сүт алынбайт да. Ошон үчүн туура караш керек да. Бакыт Төрөбаев Манас районундагы Садыр дыйкан фермердик чарбанын учурда кабалы жана Мамбетжан ата асыл тукум мал чарбасынан да кабар алды. Акыркы жылдары облуста асыл тукум мал баккан чарбалар көбөйүп, жарандар сапатка басым жасап жатканы айтылды. Облус башчысы Нурлан Дарданов айыл чарба министри Бакыт Төрөбаевга ушул эле райондогу жаңы ишке кирген темир бетон заводунун ишмердүүлүк боюнча маалымат берди. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талас облусу.